Клуб Шайлоо Протоколдору Кайра жазылганы тууралуу видео жарыялады. Парламенттик шайлоого байкоо салган клуб басылмасы бир катар добуш берүү тилкелеринде протоколдор Кайра жазылганы тууралуу видеону 30 ноябрда жарыялады. Басылманын маалыматына караганда бюллетендерди кол менен эсептеген протоколдордун көчүрмөлөрү адегенде байкоочуларга берилген эмес. Кийинчерээк шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү протоколдорду жапырт түрдө кайра жазып чыгышкан. Анын себебин так түшүндүрө алышкан эмес. Клубдун байкоочулары ушул өңдүү фактылар жазылган видеолорду Сокулук өзгөн райондорунан, Ош шаарынан тартышкан. Буга азырынча борбордук шайлоо комиссиясынан түшүндүрмө алууга мүмкүн болгон жок. Клуб медиа коомдук фондунун кызматкерлерине парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат берилген эмес. Кийинчерээк алар Комар медиа уюмунун атынан байкоо жүргүзүүгө уруксат алышкан. 28 ноябрда Кыргызстанда жогорку кеңешке шайлоо өткөн. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланышы керек. Добуштарды санооланып жаткандыктан расмий жыйынтык азырынча жарыялана элек. Баштапкы маалыматтар боюнча саясий жарышка катышкан 21 партиядан 6, бир мандаттуу округтардан 34 талапкер мандат алганы турат. Булак Азаттык, Чекит Кейже.